Мындай окуялардын алдын алуу максатында бүгүн Ош облусунун Кара Суу районунда жыйын өттү. Бул райондо да өспүрүмдөр арасында лидерлик талашкан окуялар орун алып жаткандыгы айтылды. Адистер 13 жаштан 16 жашка чейинки аралык окуучулар үчүн өткөөл мезгил экенин, бул учурда өспүрүмгө этият мамиледе болуу керектигин айтышат. Ал болсо ошол талаада болбогон сөз. Сен мага келип салам айтышың керек. Ал мен сен кимсиң айтпайм. Ошодон анан неме болуп, анан досторун чакырышканда. Биз мына ошондой окуучулар менен иштешүүдө сөзсүз эле ата энелер менен биргеликте. Себеби ата эне, окуучу, мугалим үч тарап тыгыз байланышып иштейбиз да. Бүгүнкү жыйынга райондогу 16 айыл өкмөттүн социалдык кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, 134 мектептин социалдык педагогдору чакырылган. Адистер ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын тарбиясына жакшы көңүл бурулбай калгандыктан, ар кандай жолго түшүп жаткан учурлар кездешип жатканын белгилешет. Азыркы мезгилде район аймагында 9 ай ичинде жалпысынан жаш чет эл өспүрүмдөр тарабынан 37 кылмыш катталган. Анын көпчүлүгү урулук фактылары, 5 автоунаа каражатын айдап качуу, калган ошол урулук фактылары катталган. Ошол эле учурда акыркы убакта өспүрүмдөргө карата да зордук зомбулуктар көбөйдү. Эң өкүнүчтүүсү мындай зомбулуктардын көбү алардын жакындары тарабынан жасалууда. Жыйында ушундай көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, аларды чечүүнүн жолдору сунушталды. Телефонда азыр көпчүлүгү ошо криминалдык чөйрөнү даңазалган фильмдер аябай көп да. Ошол криминалдык чөйрөдөгү авторитеттерди бир күмүр тутуп, ошол жакка берилип жаткан жаштарыбыз көбөйүп баратат да. Ошону алдын алуу боюнча эч бир бизде иш мындай жок кесе да. Мисалы үчүн ошол эле мамлекеттик телевидениелерде карасаңыз, же болбосо ошол эле соц тармактардагы фильмдерди карасаңыз, тарбиялык мааниси бар бир фильмдерди таппайсыз да, дээрлик жок кесе. Мамлекеттин баардыгы көп нерсе ушу телефондон чыгып атат да. Кандайдыр бир закон неме кылышыбыз керекпи, сунушташыбыз керекпи? Ошону бир кандайдыр бир жогорку кеңешке айтыш керек. Что канча жашка чейин бала ошол мобилдик уюлдук телефонду кармабаш керек. Кара Суунун ар бир айылында маданият үйлөрү бар. Китепканалар бар. Бүгүнкү күндө китепканаларга балдар кирбейт, чоң адамдар да кирбей калды. Мына ошол жерлерге деле балдарды алып кетип деп отур. Деге сизге тапшырдык, аккордеон үйрөтүңүз. Могу жерде комузду үйрөтүңүз деп ошол балдарга сунуштарды берип алып келсе, дагы бир параллельный бир жакшынакай тарбия жүрүлсө да. Бүгүнкү жыйында айтылган сунуштар жалпыланып, Ички иштер министрлигине, Билим берүү жана Илим министрлигине жөнөтүлөт. Сөз башында айтылган 14 жаштагы баланын окуясы укук бузууларды каттоо кетебине кокустук катары катталып, учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Самара Аширбаева, Хилола Ашурова, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош облусу.